Бул бадыңдардын сорту Арзу. Эми бул бадыңдар бизде өтүмдүү. Анан бизде күн ысык болгондуктан бизде Арзу сорту чыдамдуу болот. Ошондуктан биз Арзу деген сорт эгебиз. Эми жылда көчөт кылчу элек, жылда теплицаларда. Азыр прямо жерге уругун таштайбыз. Ошонун даяр боло берет. Эмнеге караганда, стаканга караганда, стакан бир аз убакытты чозот. 60 күн, 70 күнгө барып калат. Жерди өзүнө эккенде бул 40 күн, 45 күндө уже пышат да. 20 күн эрте пышат. Анан жерге урукту таштаганда, прямо урукту жерге таштаганда урожайды өтө көп берет булар. Прямо тамыры козголбойт. Жерди өзүнөн жылбайт да, ошондуктан бул урожайды көбүрөөк берет. Ооба, эми ошонун эсебине алиги көчөттү, горшоктогу көчөттү көчүргөндө бул бир аз күн задержка берет. 60 күн, 50 күнгө чозулуп калат да. Ошондуктан биз без отопления кылдык. Отопленияга өтө көмүр өтө көп кетет. Ошондуктан расход кылбай эле прямо урукту жерге таштайбыз. И тез жетилет, и урожайыңыз жакшы болот экен. Жылда кандай кылат элеңиз отопление? Жылда стаканчиктерге отургузат элек. Ону мүнөзкананы кичинерээк мүнөзканада көчөттөрдү даярдап, ошолордо эмне кылат элек? Көчөттөрдү бияка жылдырат элек. Жылдырып, эми мээнет өтө көп кетет андай кылганда. Иш күчү өтө көп кетет. Мынада уже мээнет бир аз азыраак болот. Барган сайын эми иштин оңой жагын издейт экенбиз да. Өзүбүзгө жеңил болуш жагын издейт экенбиз. Ошондо Бил, февраль, март эктик. Марттан бул жерлерге бир 10-ун дектик. Март 10-ун дектик. отопление менен болсо канчасын эгет элеңиз? Отоплениясы менен болгондо январларда эгет элек. Апрелдин 10-доруна пышат эле. Январь, декабрларда эккенде апрелдин 10-доруна пышат эле. Көмүр өтө көп кетет. Расход көп кетет мындайчасына. Азыр биз көмүрдү азайтырдык. Көмүр почти что жакпай эле койдук. Холодный теплица кылып, элден бир 10 күн, 15 күн разница кылат экенбиз. 10 күн, 15 күн кеч пышат экен. Чыгымы аз болот экен. Ошо жагы бизге кичине пайдалуу болуп атат. Азыр эми бул Арзу деген сорт актив канча айга чейин пышып берет эми бул? Пышып баштаган убакыттан баштап. Азыр бул Арзу майда пышты, май айында. Августка чейин 3 ай урожай берет. 3 ай терип, 3 ай сатабыз. Эми бунун түнү токтобой, тынбай мээнет кылабыз. Эртеменги саат 5:30-6-да биз уже мүнөзканада иш баштайбыз. Саат 11-10го чейин иш кылабыз, андан кийин эс алабыз. Ошол убакта тынбай чабабыз. Эми токтобой кара мээнет кылабыз. Эми бизде тыным жок. Физически тынбай иш кылабыз. Ошондуктан чөп чыгарбайбыз. Буларды коргоо жактары кандай? Зыянкеч деген, анан кийин удобрение, кошумча минерал, органика. Эми биз основной жерлерге малдын кыгын салабыз, көң. Суу, полив, азот, калий, фосфор бардык удобренияны беребиз. Эми бардык удобрениялар эми нормасы менен беребиз. Передозировка ашыкча
химикат бербейбиз. Эми өзү элге мындай таза нерсени, свежий таза нерсени беришке аракет кылабыз. Буга да мындай зыянкечтер түшөбү? Баягы мындай шире, Эми соор дегендер. Эми ооба ар кандай шире түшөт, оорлар түшөт. Эми биз буга только Кытайдын дарыларын эмес, туга голландский таза оригинал дарыларды себебиз, российский дарылар себебиз да. Кытайдыкы действие бербейт. Эми арзан Кытайдыкы 400 сом, 500 сом турат. Ну, олар эффект бербейт анча. Эми мүнөзканада оору азыраак түшөт. Неге дегенде ар жума сайын ооруну алдын ала биз профилактика үчүн көбүнчө уйдун сүтүн беребиз. Уйдун сүтүн. Бул биологический өсүмдүктөрдү подкормка эсептелет да. Суу менен сүт кошулат. 10 литр сууга 1 литр уйдун сүтүнү кошуп себебиз. Неге дегенде бул жалбыракты багат. Анан өсүмдүктөрдүн абы бадырыңдарды свежий жылтыратып турат да. Полный удобрение ошо сүттө болот, биологически таза эсептелет. Ошондо сүт мындай пульверизатор менен чачылабы же тамыр менен? Жок, пульверизатор менен листовой беребиз. Листовой ар жума сайын ошо листовой берип турабыз. Ошо эң адамга керектүү сүт өсүмдүккө да өтө пайдалуу эсептелет экен. Анан базарда деле бул бадыраңдар унча солубайт да. Көпкө чыдайт. Арзуу бадырыңдын бийиктиги канчага чейин барат эми? Жерге барып токтойбу же өсүп кетеби? Эми бул бадырыңдар булар өдөгө өсүп, кайра жерге түшөт. 4-5 метрге чейин өсөт булар. 4-5 метрге чейин биз өстүрөбүз буларды. Сугаруу системасы боюнча да азыр капельный болот да бардык станцияларда. Шлангалар канча убакытка чейин чыдайт эми? Койгондон баштап. Канча жыл кызмат кылат же болбосо? Эми бул капельнийлерди биз өзүбүз кранда таза суу менен сугарган үчүн бизде 3 жыл, 2 жылга чейин кеңири кызмат кылат. Биз ар дарыларды бергенде, эмнелерди бергенде через фильтр коюп туруп, фильтр неге дегенде мына капельнийни толдурбайт. Ошо аркылуу бериш керек. Обязательно фильтр коюш керек. Дарыларды отдельно эритип челектерге, анан ёмкучка куюп, анан фильтрден өткөзүп туруп, капельный кылып суу беребиз. Насос менен айдап, ошону беребиз. Биз дыйканчылык кылабыз. Кандай десем экен бул дыйканчылыкта? Бул дыйканчылыкта эми пешенеттер баары да. Эми бирде кымбат сатабыз, бирде арзан сатабыз. Быйыл кандай болот былтырга караганда? Эми Карантин болду. Жок. Былтырга караганда быйыл бир аз сатыш кыйыныраак. Анан ценасы деле быйыл өтө арзан былтырга караганда. Сатышта бир аз тартыш болуп атат. Карашыга сатасыз базарга? Эми Кытай, Өзбекстандан өтө көп келип атат. Бадыраң, помидор. Ушу күндөрдө келип атабы? Ушу күндөрдө да өтө көп келип атат. Помидор менен бадыраңды биз тепсачыларды бир аз кыйнап атат. Граница жабык дегени менен граница ачык. Токтобой өтө көп келет. Кытайдыкы менен Өзбекстандыкы. Местный баары бир местныйге жетпейт. Местный свежий болот. Бир жак свежий. Өзүбүздүкү баары натуральный да, жерге эгип, кадимкидей өзүбүздүн негизге турлаганбыз. Бадырың көп келсе, биринчиден ценаны түшүрүп, экинчиден уже клиенттерди блок кылып коет. Ошо бизди бир аз кыйнайт. Эми эки жактан көп эксперттен келсе, сатуу кичине проблема болот. Эми буну биз тепсаны курганда мен жаш элем.
кичине элем атам курган. Эми атам ошондо илгери кылган да теплицаны. Эми союзду убагында. Эми мен эсим тааныгандан бери эле ушу теплицадамын, мүнөзканада. Ушулар менен жашайбыз, ушулар менен аракеттенебиз. Ошо бизде жумуш менен аракет кылабыз. Эми бул жерде баштаганыбызга бир 6 жыл болду. 6 жылдан бери аракеттенебиз, аракет кылабыз. Башталышы бир 10 сотик эле. Эми уже бар уже 40 сотикке чоңойтурдук. Жылдан жылга секин аракет менен чоңойтуп атабыз. Эми биринчи жыгачтан кылганбыз. Эми жыгачты кылдык. Эми ал кезде маселе акча кичине бир аз тартыш болгон. Ошон үчүн бир жыгачтан кылганбыз. Азыр эми кичине киреше кирип, уяк болгондуктан эми темирге өттүк. Эми нары жактарын уже темир кылып баштадык. Эми буюрса бул жерде эле быйылга темирден кылабыз. Эми жыгач арзан түшөт. Темир бир аз кымбат түшөт. Эми бир аз эмес, кыйла эле кымбат түшөт. Мен жыгач эми арзан түшөт. Эми иштеш буну өсүмдүктөрдү жаш баланы карагандай караш керек. Өтө кыйын. Оору тез эле тарап кетет бул жерде, мүнөзканада. Ошон үчүн күндө караш керек. Обязательно форчка ачыш керек күндө. Дарысын обязательно убакыт менен бериш керек, сууларын бериш керек. Ошо маселе. Жок, разница жок, айырмасы жок. Темирде эле ошо теплица, ошо каркас, жыгачта ошо каркас. Эми жыгачта бир аз, пленкалар тез жыртылат шамал болгон сайын. Эми пленкасы кичине кымбат турат. А темирде 3 жыл, 4 жыл пленкасы турат экен да. А жыгачта 2 жыл эле туруп калат. Айырмасы ошо. Айырмасы ошо. Эконом пленка. Ошол разница берет.